Бүгүн Расул Акрам Ислам институтунда студенттер арасында футбол боюнча чакан мелдеш өттү. Окуу жайыбызда жыйынтыктоочу экзамендер уланууда. Ошого отурлай студенттердин маанайын бир аз да болсо көтөрөлү деген максатта бул чакан спорттук мелдешти уюштуруп жатабыз. Буга чейин бир топ иш-чаралар өткөрүлүп келген. Буюрса бул башталыш эле. Келечекте дагы чоң спорттук мелдештерди өткөрөбүз деген пландарыбыз бар. Бул мелдешке башталгыч курстан 2 группа жана 1-2, 3-3, 4 курстардан ар биринен бирден групп болуп, жалпысынан 6 команда катышты. Жыйынтыгында 3 курс 1 орунга, 2 курс 2 орунга, ал эми 1 курс 3 орунга ээ болушту деп билдирди Расул Акрам Ислам институтунун окуу бөлүмүнүн башчысы Жорубаев Зариф устаз. Спорттук мелдештен кийин Расул Акрам Ислам институтунун ректору Иметов Садрин устаз студенттер менен жолугушуу учурунда жыл жыйынтыгын чыгарып, бир топ маселелерге токтолду. Экзамендерди толук тапшырган соң жайкы эсалууга тарап жаткан студенттерге ректор өз кеңештерин айтып, талабаларды дин жеткирүүдө адеп-ахлакка көбүрөөк басым жасоого чакырды. Жыл ичинде окуудагы жетишкендиктери үчүн, ошондой эле окуу жайдын маданий иш-чараларына кошкон салымы үчүн жана үлгүлүү жүрүм-турум менен өзгөчөлөнгөн студенттерге сыйлыктар тапшырылды. Окуу жайыбыздын ректору Иметов Садрин устаз институттун негиздөөчүсү устазыбыз Молдосабыр Дамланын салам дубасын жеткирип, жалпы устаздардын атынан студенттердин экзамендерине ийгилик каалады жана жайкы эсалууга аман-эсен барып келүүсүн тилеп батасын берди. Аллахым эмки жылга дагы сентябрга жакшы ийгиликтер менен ушул Расул Акрам Ислам институтунун окуусун баштап, жакшы ийгиликтерге жетишиликке Аллахым өзүң бизге тауфик бергин. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Бирахматика я архамар.